ушул аялдаманы Кара Балта шаарындагы мэриянын начальник умез Байышбаев капиталдык ремонттон өткөрүп мындай ашкана кылып алган да. Моякта кимдики ээси? Ошол эле маселе болот. Сизге кандай? Иә. Алмаз Бокушевдун күйөө баласы экендиги ошону менен коркутат. Бул киши дагы ошондой бир кара дүйнөнүн адамдары менен байланышы бар экендиги менен коркутат. Садыр Жапаров менен Ташиев менен коркутат. Азыр булардын колунда ичиндеги товар просроченный болуп атат. Бул менин кызыкчылыгымда. Зачем? Ваш товар зачем? Эмне үчүн бербейсиңер? Зачем? Алгыла. Кандай алгыла? Бербейсиңер кантип алабыз? Мындай да. Жок, Рустубекович. Просто извиняюсь, можно я сейчас это скажу? Bir gün, это время, вакт. Вчера я не успел, потому что у нас крана не было. У нас нету спецтехники крана. Если күнү пайда болуп калды биз келгенде. Жок, это вы понимаете, вы под себя сейчас делаете. Андай болбойт. Вы я сейчас Жок, как вы же просто такие провокационные вопросы задаете о том, что а мне где вы, вот где, я вам сказал, вот мы вот уже везем, видите? Я мог бы тогда прыгнуть, видите, уже загрузили, уже даяр. Жок, Байке, мен объясню, и так ситуация получилась. Biz Azrail'e sizden korkladığınızda töreye almayı gücüne kavatağız. 61'ge çıkan göğüm var, Orukcan invalid. Moskva'ga ketip iştegeni. Biz 2 ay oldu, 2,5 ay oldu. Şu konteynerde tovarыбызды ала албайбыз, окат кыла албайбыз. Саламатсыздар, урматтуу Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Өзүңүздөр эсиңиздерде болсо, бир канча мурун биз ошо Кара Балта шаарындагы базардагы башаламандыктар боюнча, мэриянын кылып жаткан иш-аракети боюнча чоң материал даярдап бергенбиз. Анда Кармамут Жапара Машаев эжебизди тартканбыз. Мешать етпейді, Билайныкынан қайғанда ол мешать етпейден келіп біздікі мешать ететкен да. Қарапайым ел да бұл. Қарапайым ел бізді алып атып. Билайныкқа қайсы? А молар? Ушуларда бізді алабыз. Ондықында ушулар. Молар ба? Ақша төлөп мэрияға договормен иштейбиз барбыз. Булар бар ошо сиздер сыяктуу элеби? Договорлорду быйыл узартпай койду да. А быйыл мэрия узартпай атабы? Узартпай койду. Барбы? Кайсы? Бuyakпы? Самолет. Сизби, Мирлан мырза? Менин. Мерипсизби? Менин. Сиз отпускка чыгып кеттиңиз. Мен отпуск адаммын, бирок иштеп жүрөбүз, отпуск болсо жумуш көп. Түз элдер менен келгенде суроолор бар экен, саламат. Бирөөнүн чөнтөгүнө салып атасыздар да. Жок, ошону биз мыйзамдаштырып, анан жана кошумча коркутуу, үркүтүү болбойт. Эми бул анткени айтып атышат, көбүчө коркуп үркүтүүлөр болуп атат. Мен эми мындай да, мен ачык айтайын, коркутуу, үркүтүүгө эч кандай жол бербейм. Эгерде бирөө жарым коркутуу, үркүтсө, мына укук коргоо органдары бар, кайрылышсын. Болду, көйгөй чалдырганбыз. Азыр биз билгенибиз боюнча, азыр ошондо контейнерлерди көп алыныптыр. Сиздин да контейнер алынды ошондон кийин. Анан азыр күндө дагы ошол эжебиздин контейнерин мэрия жүктөп кеткен боюнча дайыны жок экен, каяка эмне болуп кеткен. Андан тышкары, эгер жол кеңейтиле турган болсо, ушул жолдун боюнда турган павильон дейбизби, контейнерлерди алынышы керек болчу деген жүйөлөрүн коюп атышат. Ушул боюнча азыр эженин дагы ой пикирин угуп көрсөт. Кандай эмнеметип атасыз? Бул могу жерде мынакей аялдама, остановка дейбиз, муну да сиз баягы айткансыз, мэрияда иштеген бир адамдын ашканасы бул же, ушул боюнча турат бул дедичи. Эмнеге бияка тийилбейт деген сөздөр айткансыз да. Ушул боюнча өзүңүздүн ой пикириңизди. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, баарыңыздарга жума мубарак болсун. Биз негизи бул демонтаждын максатын, негизги максатын шаардын мэри Жекшен тапшырганыбызды айтты. Садыр Жапаровдун буйругунун негизинде деди, биз ошол буйрук менен тааныштык. Чындыгында жолдун боюндагы соода жайлары, магазиндер, кыскасы ушулар алынсын деген да. Мына ушул азыр биз көрүп турган жер бул Кара Балта Бишкек республикалык деңгээлдеги жолдун боюндагы
Аялдама салынган ашкана. Аялдама. Ушул аялдаманы Кара Балта шаарындагы мэриянын начальник умез Байышбаев капиталдык ремонттон өткөрүп мындай ашкана кылып алган да. Операторго суранам, биякта көрсөтпөсөң, биякта. Мынакей аялдамада ашкана салып койгон. Ооба. Муну биз мурдакы өзүнүн видеолордо же риликтордо көрсөткөнбүз. Эми аялдамага ашкана салынып койгону бир жолдун боюнда турат. Бир акылга сыйбай мыйзамга да туура келбейт да. Ошо бул жагын ашкана, бул жагын магазин, бул жагын самсыкана кылып алган. Самсыканасынын ичине кирип болбойт да. Биз бул тууралуу райондун акимине кайрылдык. Ошол МС башчысына тиешелүү экенин кайдан билесиз? Ошол катталган же башка бирөө каттап койгон? Менимче бул апасына катталган болуш керек. Баягы күнү начальник УМС айтты, бул менин ашканам эмес деди. Анда эмне үчүн силердин ашканаңар болбосо, ошо чара көрбөйсүңөр, эмне үчүн аялдаманы капиталдык курулуш тибинде ашкана кылып алгансыңар? Мынакей бул жакта агрохимикаттар магазини турат, Неман деген аптека турат, эмне үчүн булар алынбайт деген суроолорубузга жооп берүүдөн баш тартып качып кетти. Анын ордуна бизди силер Ташиевке деди, Ташиевке арыз жазган экенсиңер. Кесип бердиби, колуңардан кокой келдиби, мойнуңа эйлеп ал деген ушундай бир баягы кызматтык этикага, адамгерчиликке туура келбеген сөздөр менен аябай шылдыңдап, ошентип бизди чыгарып салды. Негизи көп эле суроолорубуз жоопсуз калып кетти да, мынакей. Мунусу ижарадабы азыр кафе? Бул тууралуу биз маалымат алалы десек эле, бизге сразу РООдун чакырат да, эч кандай маалымат берилбейт. РООдун чакырат. Байышбаев. Байышбаев сразу РООдун чакырат, ооба. Мунун акыбалы. Буякта эл билет да, мисалы базарда болчу. Базарда эмнени сактай аласыздар? Эчтекен сактай албайсыздар. Баары ачык да. Элдин баары билеби ушул УМСтин начальниги? Ооба, начальниген элдин баардыгы эле билет. Мен да ушул биякта жарандардан угуп келгенмин да. Ушу Байышбаев экенинчи. Анан ушундай эмелерди тартып баштагандан кийин анан ошо биз менен аябай тирешип, бизге мыйзамсыз көп иштерди жасап, коркутуп, үркүтүүлөр болуп атат. Даже ошондой азыр ким иштейт биякта? Ижаратчы иштейт да? Ушуну билбей экенбиз кимдер иштейт экенин. Чоң зема барбы? Жетекчи барбы? Администратор барбы? Саламатсызбы? Сизби же уруксатпы? Уруксатпы. Бир эле суроо же, бул кимге таандык? Сиз ижаратчы же кандай? Ооба, аренда. Кимден алдыңыз эле аренда? Ошону билсек болобу? Биз билбейбиз. Сиз эмне болуп иштейсиз же биякта? Мен булар Бизге бир эле суроо да, бул кимге таандыгыз? Ошол керек болду. Биз билбейбиз там. У нас это просто рабочий здесь. Сиз иштейсиз? Сиз ким болуп иштейсиз? Официант болуп иштейсизби? Нет, я здесь сижу. Ким администратор барбы же сизби? Жок, эмелер келе элек али. Мен только повар болуп иштейм. Көп болду иштеп атканга? Жок, аз эле болду, мен бир ай эле. Сен көп эле окшойсуң арнаш, Ким бияктын эси? Кимде ол эси? Ким келет да билесиңби? Ким эси? Я имя не знаю точно, но это аренду взял этот Ким? Хозяин. Хозяин? Да. Аты ким? Мэрияда иштейби? Ооба. Мэрияда иштейби? Ооба. Ошол киши Байышбаев деген киши келип алабы? Жок. Аширова этот. Ашырабы? Аширова. Ашырова. Аширова. Ошол келип алат аренда, мэрияда иштейт. Чалайм? Болсо чалбайсызбы? Чалып сурайды да. Эмне болуп атат? Базар тартканбыз эже, биякта. Контейнер алып, элдер ызылдашкан. Эми десе, анда могу жолдун боюна аялдамадагы мондай курулушту алыш керек да деп. Эгер жолду кеңейте турган болсо. Тайчасы болса, саматтын? Жок. Вообще как отлично. Жөн эле жумушчусуз, э? Түшүнүктүү. Бизге эселе керек. Ошол. Этот тут кто-то пришел? Журналисты пришли. Журналисты пришли, снимают и говорят, кто здесь хозяин. Ну вот, хозяин. Не знаю. Что-то на телевидении. Нет, стоят здесь. Ага, давайте. Сейчас подойдет. Келем деди ба, ким деген аты? Зиода. Зиода? Все, рахмат. Азыр бияктын эси башкаруучусу же ижарачысыбы
Zioda деген келет дейт. А бирок иштегендердин айтымы ошо мэриядан иштеген адамдыкы деп атышат да. Азыр келсе да сурап көрөлү. Бизге бир эле суроо, бияктын иш кандай алып барат, ичи тазабы же тыканбы же тамагы кандай деген маселе эмес. Бул курулуш кимге таандык? Бизге манчы бул Жапар Машаева эжебиздин айтымында Кара Балта шаардык мэриясында иштеген Байышбаев, начальник УМС Байышбаев. УМСтин башчысы Байышбаевга таандык деп атат да. Бул болсо жолдун боюнда Кара Балта Бишкек Чалдабар жолундагы жолдун боюнда аялдамага мондай ашкана, дүкөн, биягы болсо самсакана салынып кеткен да. Муну биз мурдакы иликтөөбүздө да бардык, элдин баары келип айткан, бул жерден көрсөткөнбүз. Самат Сайфединовичтин ашканасы экен. Бирок буларга эмнегедир тийбейт экен да, биякта араң жашоосун кылып келаткан, кыбырап келаткан элди дүрбөтүп алабыз деп жаткан кербез экен азыр. Мына көзүңүздөрдө артынан көрсөңүздөр болот. Бүгүн иштеп, негизи иштейт бул, жабык туруп калат. Күндө иштейт. Иштейт. Канча жылдан бери иштеп келет бул? Буга көйнө болуп калды го. 4 жыл болду. Мен көргөндөн 10 жыл болду. Мынакей. 10 жылдан бери. 10 жылдай болуп калды. Бул Жок, Жабык болгондо деле аш көрүндү тартып. мына станцияда ошонуку, агрохимикаттар ошонуку, аптека ошонуку, начальник УМСтики. Начальник УМС Байышбаев Сайпидин, Самат Сайпидинович деген. Биз баягы күнү тартып, ооба. Жол кеңейип турган болсо бул да кетеби деп, жана бирок бизден бир практикада аялдамага келип мында ашкана салып салганы, дүкөн салып салганы бизге таң калыштуу болуп турат да жолдун боюнда. Азыр келсе сурап көрөлү. Андан сурагандан биз Жапар эжебиз менен биргеликте Кара Балта шаардык мэриясына барабыз. Байышбаевдин өзүнө келгенге аракет кылалы. Кайрат Кенжебаев, Стоп беспредел, башкы редактор. До 23 эметпен бар биз укуктук жакта соттук процесс бар чалдырып жүрөбүз мондой иштер менен. Укук жактан силерге боюңар тазабы, тамагыңар эмне деп биз не сахар эмеспиз. Бизге бир эле маселе керек. Моякта кимдики ээси. Ошол эле маселе болот. Сизге эч кандай Иә. Өмүрзаков. Аты ким? Короче, азыр мамасы өзү келип атат да. Өмүрзаков. Өмүрзаков деген, а? Болду. Мэрияда иштейт деген каякта иштейт кабарыңыз бар? Билбейм мен. Ал жан билбейсиз. Сиз биякта ижарага алып иштетесиз. Ооба, мен өзүм арендага биякта иштеп атам, биякта рабочий иштейт, мен өзүм жумушум кылам. Всё, болду. Сиздер качан арендага алдыңыздар, канча ай болду? Уже 4 ай болду эжеке. Булар кече жакында эле келди. Да бир маалымат иретинде айтып коеюн, Байышбаев Абдусаматтын келинчеги, өзбек улутундагы аял. Булар туугандарды болуп калышы мүмкүн да. Эми Жапар жана жана билбейм. Буларга биздин эч кандай биздин эмес жок. Мага болгону могу жердин ээси ким? Ошол керек, ким ижара алат, ошол эле керек болгон да. А башкасы жана бизден суроо жок. Ижарачылар келди, Өмүрзаков деген бирөөнү ижарага төлөйт экен, бирок ал ким экенин, каякта иштеткенин кабары жок дейт. Апасы келип атат дейт. Ар кандай айтып атат, эми Жапаржы. Биягы ижарачылар экен 4 ай бурунчу. Түшүнүктүү, элдин баары айтып атат ким экенин. Азыр болсо мэрияга баралы. Мэрияга барып туруп, ошол Байышбаевдин өзүнүн суроолорун берели. Сиздин контейнер боюнча дагы, башка маселелер боюнча. Мындан кийинки биздин азыркы аракеттер ушу Кара Балта мэриясында болот. Şöyle. Самоспа. Эжеке, самоспа. Журналисттер келди эле. Мирлан Атымбекович урсат да? Жок, азыр бизге кетти. Каякта кеткен? Ким бар? Эме орун басарларынан барбы? Чакырып коюшпу? Суранчы. Кара Балта шаардык мэриясына келдик. Азыр Мирлан Текшенов Ратымбекович Кара Балта шаарынын мэри. Мэри азыр иш сапар биз жака кетти дейт. Азыр орун басар менен жолугабыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Эсесиз Кайрат Кенжебаев, Тартипбек Стоп беспредел. Жапар Машаева эжебиздин иши менен келдик. Каяктан отуруп сүйлөшүп коет сиз менен? Менин кабинетимде жүрүңүз.
Siz orun basarсыз, Нурмат мырза. Мен отуруп алайын. Чыпар жегенсиз менен отуруп алыңыз. Биз билесиз Кайрат Кенжебаев баягыда чагылдырып кетти эле, стоп беспредел башкы редактору Нурмат мырза. Нурмат Рыскулбекович. Бир маселе, эки маселе менен келдик. Биринчиси, баягы контейнерлерди алдыңыздар, элдерди ызылдатып, эметип алыпсыңыздар. Эми ошол жакта башкача кенен кылабыз дедиңер эле, анан Жапара Машаеванын контейнерин, жеке менчик контейнерин неге азыркы күнгө чейин өзүнө кайтарбай жатасыздар? Ошого жооп берипсизби? Бүгүнкү күндө жана айтылган базар боюнча азыр бир түптүү проект менен оңдоо иштери жүрүп жатат. Эмне каянда жүрүп атат? Эчтеке жүрбөй элеби? Проект менен азыр ошол жаңы бекитилди проекттер. Азыр анда атайын мамлекеттик ГЧП деп коет, государственный частный партнерство боюнча иштер жүрүп атат. Андан тышкары биз 3 ай мурун келгенде эле сиздер даяр болуп баштайбыз дегенсиңер, бирок эчтеке болбой эле турат базар. Эми аерде деген архитектура менен чогуу канча убакытта баштайсыздар? Ошону айтып коюңуздар, биз мөөнөтүн карап туралы, ошо тияктан да сурайлы баарын, ошо менен элге жарыялап туралы, качан могу Кара Балта шаарынан базарлар оңдолот деп. Ушул октябрь ичи башталат да. Октябрь ичи башталат, ошо башталса биз да сөз чакырып коюңуздар. Келип ошо баштоона кандай ишти баштайсыңар, ошону чалдырып берем. Эми Жапар эженин суроосу, эмнеге контейнерин бербей атасыз? Расписканы берип коесузбу? Анан мүмкүн болсо эмени чакырып коесузбу? Сиздин кол алдыңыздагы мүмкүн болсо. Бул суроо боюнча Ахметовпу? Байш шешет. Ахметов бул жана начальник универсал техника менен. Маке. Гарантия жазып берип, печать сиздерде. Анан мен бул кишиге да бир суроом бар деди. Аз могу менин суроомо жооп берсем, берсеңиз болот. Көптөр убакыт албайбыз. Алып кечиресиздер. Жаңы эле эртең менен бир чогулуш боюнча чалсам, Ахметовго чогулушка келди деп чалсам, эми ушу контейнерди бергени кетип баратабыз деп мага маалымдашты да. Азыр чалып бересизби? Чалып ал жерге коюп берсеңиз сүйлөшмөй келип отурат. 29 болду. Могу распискасы боюнча кечөө жеткирип бериш күнүңөрдүн акыркы күнү болчу да. Сиздер могу распискасы боюнча мыйзам бузуп атасыздар. Кара Балта мэриясы. Маке ошол урматтуу тактайлы неге бузулат? Мындай болгон расписка мукбек болгон. Ахметов Чаңгазы Стамкулович гарантирую Машаева Жапара доставить контейнер на территории мечети Абу-Бакр, расположенный по адресу город Кара Балта, улица Шопокова, в течение 7 календарных недель. Бул 21 жазылды, 09-2020, 21 сентябрь жазылган, 7 күн болгон, 28 кечээ күнү убакыты бүттү, жок. Айра жок, бул эжелер кайра чакырып атат. Ушинтип коомчулукка чыгармайынча Кара Балтада иш болбойт деген. Мына кез келдик, мэрдин орунбасары отурат. Станкович, по Машаевой Джипар, по контейнеру, почему не отдавали? Эмне үчүн мамлекеттик тилде сүйлөйсүз? Да. Мен эми суроо берсем болобу? Качан дейт, неге? Келет алдым дейт, кирип калдым дейт. Өзү келсин. Эсиңизде болсо, мен сизге мындан 3 ай мурун келгенимде проект даяр деп айткансыз, проект даяр деп айткансыз. Мен сизге айткан эмесмин проект даяр деп. Мындай кылалычы. Пендеден уялып, Кудайдан корколу. Сиз айткансыз проект даяр. Мен сизин да сөзүңүздү орусча айтканда дословно айтып берейин. Ушундай поз түшөт, контейнерлер однотипный дедиңиз. Анан эмеси эшиги жык деп ачылат деген сөзүңүз менин эсимде да. Сиз ошентип айттыңыз. Даяр деп айткансызда проектиничи. Азыркы сиздин маалыматыңыз боюнча проект даяр эмес, Проект даяр. Проект даяр. Азыр проект даяр болду бирок. Спаржа бияк келип калды. Могу сиздин распискаңыз салам. Анан кечээ бул кишилер саат мен буга чейин Чүй областынын ыйгарым өкүлчүлүгүнө бардым. Ал кишиге кире албадык. Аппарат жетекчиси бар экен, Назгүл Айым деген. Окуяны айтып бердик. Менин көзүмчө шаардын мэрине чалды. Биз 28 күнү саат 4кө жеткирбей алып барып коюп беребиз. Кечээ күнү. Биз мурунку күнү барганбыз. Ошентип айтып берди. Эгер 4тө алып барып койбосо деди, анда бизге чалгыла деди. Биз аларга чалаардан мурун эртең менен биз кайра губернатор кабыл алган күнү экен, кече кетип барат, бул кишиге чалып эскертүү бердик.
ушундай биз эметкен атабыз, алып барган атабыз, эми шаарга кетип баратабыз. Эми билесиңер да орду каер экенин, ошол жака алып барып эметип берсеңер, коюп берсеңер десек, бул айтып калды, жок. Анда биз бүрсүгүнү деп айтты. Деди, анан жолдошум айтты, анда мен калайын, келинчек кете берсин деди. Макул дедим. Мен кайра базарга жеткенде эсиме келдим. Кой, дагы бир нерсени ойлоп таппасын булар. Мен калдым. Анан бул кишиге кабар бердим. Мен ишке барган жокмун, ушак келебиз дедим. Берген жок. Анан эртең саат 10-дон 12-ге чейин деп дагы ошентип коюшкандан кийин мен анда булардын баягы буларга контейнерибиз тууралуу кайрылганыбызга өтө көп убакыт болду, 2,5 ай болду. Дагы мен калптан бери дедим, дагы мен айласта силерге кайрылууга туура келди. Түшүндүм. Качан силердин билгенден кийин булар уже кыймылдап баштаптыр. Эмнеге 2,5 айдан бери бербейсиздер? Эми баягы юридикалык жактан алганда силердин менчик эмес ал. Жеке менчик мыйзам боюнча корголот биринчиден. Экинчиден распискаңарда 21 жети күн болгон 28 кечээ күнү бүтүп атат, уже силер мыйзам бузуп атасыздар. Эмне себептен? Себебин түшүндүрүп берасызбы? Сизге суроо. Эмне себептен жеткирбей атасыздар? Мен аты Жангазы Стамбулович. Я директор МП «Универсал», тазалык города Карабалта. Во-первых, по поводу пояснений я хочу вам дать по поводу именно этого контейнера. То, что я и написал расписку в течение 7 календарных дней. Так как у меня спецтехники нету, крана, который должен поднять, я объяснил, Джипарыдже, вы, пожалуйста... Жазып атпайсызбы? Жок. Аткарбайсызбы милдеттен андан кийин? Кандай адамдар ызылдап эле журналисттерге чалып эле анан коомчулукка чарманча кыймылдабы? Бул Карабалта мен түшүнбөйт атам мен сиздер. 7 күн ичинде табылбаган, анан силердин келериңерди уккандан кийин табылып калыптыр. Качан жеткиресиздер ошону? Жок, түшүнүп Ну вы меня, почему вы... Потому что вы законно не работаете. Можно нарушать закон? Можно, извиняюсь, как вас звать? Как вас звать? Кайрат Кенжебаев. Кайрат Кенжебаев. Вы, пожалуйста, так не настроитесь на... Сейчас вы берете на меня, просто наседаете. Почему вы мыйзам... Можно я доскажу? Мыйзам, вы говорите, нарушаю. В чем я нарушил? Вы мне теперь объясните. Послушайте. Машина, кран стоит, в 8 утра там уже стоит. Мы его привлекли. У меня нету средств, предназначенных для того, чтобы этот ихний павильон отвезти. Я просто по своей воле, просто ей помощь. Я договорился с другими подрядческими фирмами, и они нам предоставили кран бесплатно. А сейчас один подъем стоит 3000 сом. Снять, поставить 6000 сом. Мы не обязаны делать, но мы ей навстречу послушаем. Да, можно я доскажу? Мы к ней навстречу пошли, к Джипарыдже, и мы делаем. Мы не обязаны, мы убрали незаконный павильон, поставили у себя на ответ хранения. До конца я доскажу, пожалуйста. Нет, Джок, а силер анда... Джок, потому что объясняю. Кандайча, моякта эмне деп расположен по адресу улицу. Эрмекин доставить контейнер на территории деп атпайбы? Гарантирую деп, депилдик берип атасыздар. Эмнеге на территорию биз жеткирдик да. Кайка? Универсалдын территориясында турат. Жок, Растылбекович, расписка боюнча. Алып келип берин деп атпайсыңар? Извиняюсь, можно я сейчас это скажу? Почему вы так настроены, уважаемый? Вы почему так настроены, говорите, почему вы мыйзам нарушать? Жок, укпайсыз народ. Да слушай, Жок, укпайсыз народ. Вот послушайте, вчера у нас был последний, вчера был последний срок же был, правильно? Я вчера по-человечески, как она ей по-человечески обратился и по-человечески попросил, Эдди, завтра до 12 мы вам поставим, уже кран стоит, поедем сейчас посмотрите, кран стоит, манипулятор стоит, все стоит, люди готовы. Ну, мы идем сейчас. Просто Растылбекович вызвал, мне говорит, здесь репортеры пришли. Силер, подождите, можно сказать, силер с мухи слона глотасынар. Силер, почему? Почему? Объясню, почему. Биргун, это время, вакт. Вчера я не успел, потому что у нас крана не было. У нас нету спецтехники крана. Если... Жок, это вы, понимаете, вы под себя сейчас делаете. Андай болбойт-то. Вы сейчас так не пойдет. Жок, вы понимаете, вы просто под себя. 13 июль күнү булар бизге эч кандай эскертүү бербестен кат түрүндө барды дагы
Биз 3 күн сурадык. Менин жеке баракчамда жүрөт, Facebook'ta 3 күн уруксат бериңиздер. Биз ичиндеги товарларды алып чыгып, элерине тапшырып, контейнерде өзү алып барып кое турган жер таба алды. Бизге 3 күн уруксат берген жок да. Эмнеге? Бул мэрдин буйругу экен. На принцип деген сөздөр бар экен, булар на принцип туруп аласыңар деп. Журналисттер чакырдыңыз, тиги көкөмдү арыз жаздыңыз. Ооба, ошонун негизинде. Ооба. Андан кийин булар соттун чечими жок эле, менин жеке мага таанык болгон жеке менчик контейнеримди лом менен талкалап, соттун чечими жок эле. Лом менен талкалап, ичине киришти. Ичине кирдиңиздер бе? Ооба. Лом менен талкалап Ну, я сейчас вам сразу пополнение, пояснение дам. Пояснение дам. Теперь пояснение мы вам дадим. Потому что мы в рамках закона имеем право. Мы закон не нарушали. С нами были сотрудники МЧС, с нами сотрудники больницы, РОВД было. Все как положено. Сотрудники были мэрии в том, что потому что попросили, здесь можете сами, выйдите, пожалуйста, выйдите. Мы тоже, у нас... Джок, Джок, послушайте, там был, внутри байке был, который сидел и не хотел выходить. Как не хотел выходить? Ичинен ачылбаса. Джок, послушайте, давайте вот так сделаем. У нас видео есть. У нас видео, фотофиксация есть. Если мы бы нарушили бы, нас бы давно уже прокуратура затаскала бы. Бөлөк чакыргайла, бөлөк темага кетип баратасыз. Ооба. Жок, мында чечим ушул. Кандай Эмнеге килтеген Нурмат мырза, бир суроо береминчи. Эмнеге силердин кыла турган иш жокпу мэриянын? Кыла турган башка проблемалар башка ишиңер жокпу? Көчөнүн баары көрүп турасыз, кандай акыл, толтурат ишиңерчи. Сиздер жасап айтат деп айткан жокпуз. Бир адамдын, бир контейнерин неге мынча бир адам эмес, бир контейнер эмес мындай да? Жок, мен бул адам менен келип атам да, башка адам менен келген жокмун. Бул ылдыйкы базар деп коет, Кара Балта шаарынын базарынын тегерегинде буга чейин 3 жылдан ашык, мына сиздер 3 жылдан ашык мыйзамсыз тургансыздар. Договоруңуздар жок болчу, мыйзамсыз тургансыздар. Биз сизге документ сурап келсек, сиздер дагы, эмне үчүн менден кийинки коюлгандарга бердиңер документ? Ошо суроого жооп бергилечи. Мен сизди уктум да, укпайсыз, угасызбы мени? Жок, мен сиздин сурооңузга жооп берип атам. Жок, мен айтып берем. Эмне үчүн менден кийинки коюлган контейнерге уруксат берет, мага берилбейт? Угалды. Буга чейин ошол Жайыл Батыр көчөсүндө мыйзамсыз бир эле эженики эмес, бир нече жарандар мыйзамсыз контейнерлерди коюп иштетип келген. Ошондо мэрия тарабынан 1 жылдын ичинде бир нече ирет эскертме берилген. Эскертмени деген бир жолу да эмес, 10дон ашык эскертмелер берилген. Ошолордун баарын келгенде укканбыз. Мунун баарын бул адамдардын баары өздөрүнүн ыктыяры менен контейнерлерин алып чыгып кетишкен. Адамдардын баары. Анан кийин укпаган канча адам алып чыгып кетти өзү? Укпаган мен айтып берип атам эжеке. Ошонун санын айтсаңыз. Анан кийин укпагандарды уже вообще эч кандай сөзгө кепке келбегендерди айла жоктон комиссияны түзүп, комиссиянын тобу менен биздин өзүбүздүн базага алып чыкканга мажбур болдук биз. Сиздер да бизди тура түшүнгүлө. Ирет керек, бизге иреттеш керек. 2,5 ай бою эмнеге ала албайсыңыз? Ошону түшүндүңүз? 2,5 ай бою эмнеге бербей? Булар мындай деп айтты. 2,5 ай. Акчаң жок болуп алып кеткен булар. Биз алып кетер эле дедик, эртесиң алып кеткиле дедик. Проблема. Андай сөз болгон жок. Биз айттык, биринчи күнү эле айттык, алып кеттим. Мен силерге кайрылганым. Мы не имеем права. Эми журналисттердин көзүнчө мыйзам дебегиле. Стоят на территории. Так, 18 июльда кайрылган экенмин. До этого, которые не это поставили, забрали. Алып кетсек алып кетпейт. Мы теперь за свой счет помогаем, сделаем, и мы сейчас получается какие-то крайние. Андай бол будет-то. Распискадан бузот. Расписка мындай. Потому что можно теперь я доскажу. Давайте тебе хана, сизде барбы такстама берип аткан. Мынакей. Көргөн жокмун мен. Сиз мага келип сурадыңыз. Силерге эмнеге кирем? Келген сайын калп айта берсиңер. Эмнеге кирем? Айтсаңар. Мен калп айтпайм эч. Айтпадыңарбы? Ошондо келгенде айткансыңар, даяр деп. Бекер. Тура түшүндүрүп, по идее. Силер бизге эмне үчүн уруксат бербедиңер? 3 күн убакыт бергиле, өзүбүз алып чыгып кетебиз десек. Биринчиден ичиндеги товар менен 1 жылдан бери эскертме берип 3 күндө. 1 жыл. Жеке мага кат түрүндө эскертүү берсеңер көрсөткүлөчү азыр. Сиздер кат түрүндө ваша колуңуздар мыйзамдуу түрдө көрсөткүлөчү. 10 жолу бергенбиз. Көрсөткүлөчү. Кане келгиле көрсөткүлө, журналистке көрсөткүлө макул. Если бы, мисал, мы закон нарушили бы,
Поверьте мне, у меня за период моего работы 9 месяцев, у меня 6 проверок. Их что-нибудь, если бы мы нарушили, нас уже давно бы в рамках закона уже бы наказали бы. Что мы, какой мы закон нарушили? Объясните, где мы закон нарушили? Контейнерин неге 2,5 айдан бери мага ала албайтым деп мына өзү турат. Ала албайтам, распискасын болсо это дезинформация, это не это тура эмес. Укпайсыңар. Потому что я сейчас вам объясню. Я когда сколько раз говорил, Джипарыджи, заберите, алгыла, заберите, мужу. Это потому что здесь уже, ну вы почему делаете? Булардын берип аткан маалыматы туура эмес. Мен Facebook жеке баракчамда буларга кайрылып, биз контейнерди алалы деп барганда булар келбей койгон, дагы калпайт деп. Биз күтүп айласыдан кеткенбиз. Ошону мен Facebook баракчама жүктөгөнмүн. Ошол эле күнү буга мен аудиозапись жибердим. Эмне бербейм деген оюңар барбы деп. Эжеке келгиле, алып кеткиле деген жок. Мындай кайрылуулар менен биз көп эле жолу кайрылдык. Булардын негизги максаты азыр булардын актануусу, булардын колунда бийликтин бардыгы, бири Алмаз Бокушевдун күйөө баласы экендиги ошону менен коркутат. Бул киши дагы ошондой бир кара дүйнөнүн адамдары менен байланышы бар экендиги менен коркутат. Садыр Жапаров менен Ташиев менен коркутат. Азыр булардын колунда эме Жаңгазы сиз сүйлөп атканда биз унчукпай турдук го. Жок, кое тургула. Азыр менден сурап атат да, сиз кое турсаңыз. Столько сказать, столько рассказать. Айткыла анда. Информацию надо точно понимаете. А просто азыр вы будете каждого арбир то, чтобы... Жок, эмне үчүн 2,5 ай ичинде ала албайм мен. Пожалуйста, ичиндеги товарым просроченный болуп атат. Бул менин кызыкчылыгымда. Бизге зачем? Ваш товар зачем? Эмне үчүн бербейсиңер, зачем? Алгыла. Кандай алгыла? Бербейсиңер кантип алабыз? Мындай да? Байке, ачык эле. Баягы айтпадыңарбы? Жакшы, хорошо, плохо. Баягы айтпадыңарбы? Не можем договориться. У единственных свои принципы. Пожалуйста, любой орган, обратитесь. ГКМБ, прокуратура, узнайте про Едешку, и вам все объяснят. Вы немножко просто тоже информацию собираете. Нет, потому что вы по факту абсолютно не приходите. Вы берете, наседаете. Вы говорите, вот вы мне говорите, вот это расписка. Нет, подождите, остановитесь. Вы мне расписку даете показывать. По сути, я ей просто от себя написал. Я, по идее, до конца. Я не просто от себя, просто помочь ей написал. Сказал, хорошо, мен жардам берем, мы все сделаем. Я просто... На законном основании мы имеем право контейнердерди бербей койгону деп. Такого не было. Это клевета. Такого не было. Все, хорошо. Негизинде, мейли анда кат түрүндө бергиле деп. Кат түрүндө жазып бергиле деп. Экинчи суроо бар, мен берип алайынчы. Тетиги по факту сүйлөшөлү. Элдердин сөймө жолду кеңейтилет деп атасыздар. Анан тетиги остановкага салынган ашкананы эмне кыласыздар? Ал деген буга чейин комментарий берилген, ал деген Министерство транспортадан уруксат алынган экен. Азыркы күндө министр транспортага полный кат жөнөтүлдү. Ошол жол жөнөтүлдү, катуу жол барбы? Келип ошол текшерүүлөр комиссионда кылып кетебиз деп жооп берилди. Качан текшерди? Келет эми жакында. Баягы деле келет деп атпасың. Келип кетишпи, экинчи бөлүк менен келишет да. Эмне чече албайт ошо? Алгандыбы? Бул жолдон 16 метр 16 метр болгондо жанакча полный кетиш керек. Полный министрлик керек. Ось деп коет. Ортосунан 16 7 метр деп. Бул уруксатты министрлик берилген. Значит, ошол уруксатты кафем курган баарын транспорт министрлиги жана Текебаев баштап турган берген. Транспорт министрлигинен алынган. Бизге тиешеси жок. А эмне үчүн ошол эле жолдун биз тарабындагы Омоевага тиешелүү жол министрлигинин территориясында турган жанагы Даниярга, Юлдашевга тиешелүү ашканаларды алдырттыңар. Алар мыйзамсыз турган, документи жок болчу. Жок, документтер бар болчу алардын деле. Бар эле да, бар болчу да. Ошондо кандай жок болгон үчүн мыйзамсыз тургандарды эле алдык. Можно с вашего решения, я пойду, у меня очень много работы. Котуңуз 1 минут. Азыр жеткилесизби чогуу аралысыз менен? Контейнер ал жеткилип бересизби? Качан жеткилип бересиз? Мейли, баары эметтир түшүндүк эми, качан жеткилип бересиз? Азыр максимум 1-2 саат максимум. Азыр уже грузят. Ошо каякта көрсөтүп барса көрсөтүп болобу? Вот, пожалуйста. Рахмат сизге. Азыр ошол Жапара Жерстин контейнерин жүктөп атканбыз, ошо жардам берели дегенбиз дейт. Азыр 1-2 сааттын ичинде барып коюп беребиз деп атат.
азыр ошол жүктөп аткан жерине барып жеринен көрөлү деп атабыз. Тура маалымат бергиле. Вот Жок, мына сиз турасыз, бериңиз бизге. Жок, как вы же просто такие провокационные вопросы задаете о том, что а мне вы, вот дев, я вам сказал, вот мы вот уже везем, видите? Я мог бы тогда прыгнуть, видите, уже загрузили, уже даяр, кондиционер. Жок, байке, мен объясню, так ситуация получилась. Bizde кран жок, видите, манипулятор бар, бирок он не может поднять, он тяжелый. Поэтому в связи с этим мы попросили... Когда погрузка была, мы этот... Базардан алып атканда? Базардан. Ама ачылган боюнча эмне дедиз? Мо эшик ачылып, товарлар алындыбы ичинен? Жок, алган жок. Көрдүңөрбү? Видите, здесь опечатано. Было комиссионно, видите, УКС, Машаева совместно. Никто сюда не заходил, ничего не делал. Никто сюда ничего не заходил. Вот росписи стоят, подписи стоят. Сиз өлүңүздө болгондо да Машаева. Вот, пожалуйста. Не кылганы? Буяка талка ичин ачып атканда, эшигин ачып атканда сиз да болгонсуздар. Бул болду. Бул жерге алып келгенде ичиндеги товарларым жок дебеңиз деген негизде гана кол койдуруп алды бизге. А бул талкалагыла мен кол койгон эмесмин. Бул эшикти печать кылганга. Просто мы смотрите, мы когда ушул жерден калып айтып атабы? На базу бар болчу, бар комиссионно чечилип атты. Комиссионно мы его опломбировали. То, что сюда на базе к нему притрагиваться никто не будет. А то, что здесь был взлом, это было на базаре. Это делали сотрудники МЧС при сотрудников РОВД. Поэтому, потому что вы нам не давали возможность загрузить незаконный павильон. Не давали. Мен силерден 3 күн уруксат сурадым го, туурабы? Өзүм алып кетем, уруксат берилет. Я вас очень прошу. Менин жанымда контейнерге 3 күн убакыт спокойно разговаривайте, пожалуйста. Я с вами очень спокойно, тактично разговариваю. Жангазы. Вы, пожалуйста, сиз менден спокойствиен талап кылбаңыз. Когда менин колумдагы бир сындырым нанымды жулуп алып, менден эмнени талап кылып атасыңар? Бир вопрос. Вы увидели? Вы посмотрели? Качан бир 2 саатта бар коюп бересиз. Вот азыр сейчас контейнер поменяет. Жок, суроого жооп берсин да. Азыр максимум 2 саат. Суроого жооп бергиле да. 2 саат. Ким уруксат берди? Мен контейнерди коюп бересиз. Все, как положено. Все как положено. Ким уруксат берди силерге контейнерди талкалатканы? Сизге болду эми, сизде суроо жок. Анда 2 саатта ишенели сиздерге. Конечно. Жапаржа бизге сөзсүз суроого жооп бербейсизби? Бизге сүрөт Ким уруксат берди силерге эшикти талкалаганына? Соттун чечими бар беле? Жапаржа. Бул боюнча сиз РОВДга жазыңыз. Вы вопросы касаемо то, что мы взлома сделали, вы придите к нам в мэрию, задайте вопросы юристам. Юристы вам на законном основании ответят. Жок, мыйзамды талкалап салганы? Это все. Мыйзам талкаланганы мыйзамсыз. Мен сизге айтам, бул жеке мүнчүк. Чечим болуш керек. Мыйзамсыз, мыйзам боюнча болбойт. Эгер булар өзүнүкүндө жанагындай комиссия РОВД келип уруксатын берип ошондой деп өзүнүн положениясын көрсөтсө, ошол менен өзүлөрү такташ керек. Баары биздикте кат түрүндө озек болбойт мындай нерсе. Ошонун аржеси болот. Эгер мыйзам бузуулар, биякта сиздин оюңузча могу киргени мыйзамсыз кирди, товарым жоголду десеңиз, РОВДга жазасыз, мэрияны сотко бересиз. Ошо менен бияк менен соттошосуз. Биздин мына сиздин контейнерди 1-2 саатта азыр мынакей өкүл айтып атат, Жангазы мырза. Апарып коюп беребиз деп атат. Сизден суранызчы баржа. Баргандан түшкөндөн 1-2 сааттын ичинде бизге сүрөтүн тартып жөнөтүңүз. Биз дагы көрүүчүлөргө мынакей коюлду деп айткыдай болобу да. Ыраазы болсун силерден. Анан сизден суранабыз, бул эгер дагы бул мыйзам бузулар болсо, юристтер менен бир кеңешип, баарын кагаздарды, даттанууларды, арыздарды толтуруп, муну менен калтырбаңыз. Эгер соттошом десеңиз, ошо сот жага же болбосо тиешелүү органдарга кайрылсаңыз болот. Рахмат сизге, разы болсун. Ушу менен чагылдырдык, көрүп атабыз, биз ошо базардагы контейнерлер алынып, жол кеңейет деген маселе мынакей октябрда баштайбыз деди. Октябрь менен 2 күндөн октябрь болот. Анда бир 30 күн убакыт, качан башталат, мунун баарын тыкыр көзөмөлдөө болуп турабыз. Сиздер да кабар берип туруңуздар, эже. Бул Кара Балта мэриясы кандай иштеп атат, ушундай айтылган проекттер болуп атабы, ошонун баарын биз аягына чейин чыгарабыз. Чагылдырып турабыз, эринбейбиз, келебиз, көрсөтөбүз. Убакыттан пайдаланып өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичке, Кымчы Кыдыршаевичке кайрылып кетем. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кымчы Кыдыршаевич, мен ушу сиздерге жеке кабыл алууңуздарга 1-2 жолу аябай аракет кылдым, кире албадык. Көпчүлүк арыз жаздык. Бирок ошол арыздардын жообу биздин пайдабызга эмес, мэрия кызматкерлеринин пайдасына чечилгендигине байланыштуу бүгүнкү күндө мен укугум тебеленип, Садыр Жапаровго арыз жазыпсың, Ташиевке арыз жазыпсың, кесип бердиби,
мойнуңа илип албайсыңбы деген коркутуулар, психбольницага жаткырабыз, наркотик менен дегендей ушундай бир адам баласы чыдап болгус ушундай бир коркутуулар болуп атат. Мына ушул 21-нен бери мага Байышбаев интип айтты. Мен сени ушундай кылып жеткирем, до самоубийства деди. Мен сага ушундай күндөрдү көрсөтөм, акыр асынып аласың деди. Ушуда Кара Балта мэриясы. Кара Балта шаарынын кызматкери начальник УМС Байышбаев. Булар мындай биз ар дайым эле телефонубузду жандырып алып, буларды тартып алсак экен деп эле ушинтип жүрбөйбүз да. Булар ушундай күтүлбөгөн маалда келет, кайсыл маалда булардын эмнесин жазып, эмнесин тартып алганга деле мүмкүнчүлүк бербейт. Анан кандайдыр биздин укугубуз бузулса, бул адамдар биз арыз жасак ички иштер органдарына каралбайт. Анан булардан биз укуктуу өзүбүздүн талабыбызды койсок, биз кылмышкер болуп калабыз. Бизди жок кылыш керек болуп калат. Жок дегенде ушул эч нерсе таппай калганда тырмагыбыздын астынан кириздеп, ошону менен жок кылганын аракетинде да. Бүгүнкү күндө деле буларды мага мыйзамсыз иш аракеттери токтойт деп айта албаймын. Күчөсө күчөйт, токтобойт. Анткени деген кээ бир Жайлы райондук прокуратурасы, Жайлы райондук СНБнын кызматкерлерине кайрылганыбызда эч кандай жыйынтык болбогондугу себептүү булар өздөрүн Кара Балтанын кудайындай эле сезип алды. Тоготпой атат, анткени биздин үнүбүз жетпей атат. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, мейли мени коргобосоңуз дагы, жок дегенде өзүңүздү коргоп алыңызчы. Ташиевке кайрылдың, Ташиев кесип бердиби, эмнеңизди кесип берениңизди мен билбейм. Кесип бердиби, мойнуңа илип ал деген мазактоо сөздөрү менден мурун сизге тийип атат. Сизден сураныч, жеке кабыл алсаңыз, мен сизге булардын көп нерсесин айтып бермекмин. Менин өмүрүмө кол салгандан булар кайра тартпайт. Мени кабыл алышыңызды мен сизден көптөн көп суранам. Биз азыр айла сизден корплатыбызды төлөй албай көчөдө калып атабыз. 61-ге чыккан күйөөм бар, орукчан инвалид. Москвага кетип атат иштегени. Биз 2 ай болду, 2,5 ай болду ушул контейнерде товарыбызды ала албайбыз, окат кыла албайбыз. Керек болсо бирсиндир нанга деле зар болгон күнүбүз болду. Бул тууралуу келип биз мэрге да кайрылып көрдүк. Байышбаевдин өзүнө да кайрылып көрдүк, бизге эч кандай жооп болгон жок. Ушу тебелеген. Мына бүгүн жакшылар ыраазы болсун, бул журналисттер келбегенде бул контейнер мага тийбейт болчу, мен үмүтүмдү үзүп койгонмун. Бул беспредел качан токтойт дейсиз, Кара Балтада токтойбу? Биз каяка барып жан сакташыбыз керек. Сау болуңуз. Акем, контейнерди аман сайын түшүрүп алыңыз. Алап калуу ушундай. Урматтуу көрүүчүлөр, түшүндүрүп бердик. Анакей азыр эжесин көрсөңүздөр. 7 күн расписка жазып берген экен, эмнегедир убактысы бүтүп, ушу журналисттер келет дегенде анан бүгүн жүктөп эле ушуну алып барып койсо деле болмок. Бирок ар кандай себептерин өздөрү түшүндүрүп атат. Бирок адамдардын жалгыз тапкан ушул күркөдөн, павильондон сатып үй бүлөсүн бакчы экен мына Жапар эже да. Ошосунан да айрылып отурат. Күйөөсү дагы Россияга мигрант болуп кетип атыптыр. Бишкек Кара Балта мэриясы болсо, силер мыйзам бузгансыңар деп атат, өзүнүн жөнүн келтирди, анын баарын уктуңуздар. Мурунку видеодон да уктансыздар. Эмне дейсиз? Ушул мүмкүн берүүсү жыйынтыктайбыз. Кыргызстанда адам укугу бузулбасын деген гана ниет болсун дейбиз, өсүп өнүксүн деген гана ниеттебиз. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.